birinchi günü jыйын өткөргөндө айттым. Өзүбүздүн биз мекеме жетекчилери iş tartibin özgörtölü деп. Abetke çeyin kabinette işlesek, abetten keyin jerjelerge çıkıp işteyli деп. Emni üçün bu sözde aytıp otkanım, mına hazır bizde son degen payda oldu. Pasportun stol var, sosfond var. Qarasang jönökö karapayın ellerden toптолуп oturgan. Soğuk basa soğukta oturat, ısık basa ısıkta очередь күтүп oturat. Biz kiçine жумушубузду Баткен областына өзгөртөбүз. Бул Баткен районуна тиешелүү жок. Бул Лейлек кадам жайга дагы тиешеси бар. Мен азыр буну баары жеткирип, көзөмөлгө алып туруп талапты коёмун. Келип туруп айыл аралайбыз. Электрик болобу, акчалган эмес. Ошо электричестводон эмне маселеңиздер бар? Ар бир үйгө кирип чыгат, мисалы үчүн. Паспорттун стол болобу, үйдүн документтери эмне болот? Госрегистр, например, ошентип үйүбүзгө биз кыдырабыз. Пособияңыздар эмне болуп атат, пенсияңыздар эмне болуп атат. Ошон үчүн бул жерде бүт мекеменин жетекчилери турат. Биз ушундай жумушту аткарышыбыз керек. Бул бүгүнкү күндүн талабы болуп калды, урматтуу мекендештер. Себеби чогулган, очерет, тиги галстугун тагып алып туруп, эртең менен кечке кабинетте ар ким менен сүйлөшүп, андай жумуштан биз кетишибиз керек. Сиздер менен бир болушубуз керек. Ошону менен бирге мекеменин жетекчилерин дагы сиздер колдонушуңуздар керек. Эгер ушундай иштеп баштасак, ортобузда ишенич пайда болуш керек. Үйлөрдүн документтери боюнча жоголуп кеткен, башка болгон документтерди мына Госрегистрдин башчысы келип турат. Менен бирге Кудай бурса тизмесин баарын аласыздар. Булардын документтерин жасап берип туруп, монтоп апарып берип коюшуңуздар керек. Биз саат 9-дан 6-га чейин иштейбиз деген түшүнүк болбосун. Керек mi? Günü tünü işlegene. Düşündüңөр mü? Mına son turat bu yerde kanday masale olsa hazır kayrınızlar mına соцзащитадан geldi. Пособия, пенсия айтып атат. Mına birinci günden baştan turup başlayız deyip, бирок tez arada fotoğraf берүүгө аракет кылабыз.